Кыргыз дарыгерлиги жөнүндө сөз кылганда биз эске ала турган бир топ жагдайлар бар. Ал кандай жагдайлар? Bir neçe ming yıl, 30 ming, 50, 60, 70 ming yıl биздин бабаларыбыз тоонун шартында жашаган. Тоодо жана айттым, кислород аз гипоксия болот. Анан ар кандай излучение, космическое излучение, инфракрасный излучение тоодо өтө күчтүү болот. Мына ошонун баарын көтөрүп кетиш үчүн биздин бабаларыбыздын тамактануусу өзгөчө болгон. Тамактануунун өзгөчөлүгү эмнеде? Өтө күчтүү жана калориясы көп болуш керек да. Анткени тоодо гравитация күчүн жеңиш керек да. Өйдө ылдый. Демек сен көп күч жумшайсың, көп энергия жоготосуң. Ошон үчүн калыптанган биздин бабаларыбыздын тамактануусу ошону колдон келишинче эске алып, ошону сакташ керек. Ошого жакын тамактаныш керек да. Мисалы, азыр мына чоң шаарларда кыймыл жок. Кыймыл жок бул бир топ кеселдерге алып келет. Кан жүгүрүү, жүрөк оору кеселдерге алып келет. Бөлөк бөйрөктүн иштегени, ашказан, иче карын иштегени не тескери таасир берет. Жумушка барат машина менен, келет, жатат, диванга барып жатып алып көрөт. Бул мына жетканда ошол табияттын мыйзамын, шартын одоно сактабай бузуу. Сөзсүз бул кайсы бир кеселге алып келет. Дагы бир маселе биздин бабаларыбыздын кийими. Кийими жүндөн жасалган, териден жасалган. Азыр болсо синтетика, капрон, ана мына дегенден кийин бул балдар суукка көп учурайт. Суук тийип калат. Мына кыз балдар дагы мектепте бут кийими болсо жука, сырткы кийими деле жана синтетика болсо, мунун баары тескери таасир берет. Ошон үчүн бөйрөк оорулар көп, боор оорулар көп. Себеби биз өзгөрүлгөн шартты эске албай, кийим, улуттук кийимибизден да биз азыр кетип атабыз да. Мисалы жанагы белдемчи деген кийим бар да. Ат үстүндө оңой этеги ачылат. Бирок турмуш тиричилик кылганда бөйрөктү сактайт, себеби белдемчинин белине мындай бир 15 сантиметр өтө калың жанагы тери менен капталган. Демек, мынагу почкаларды, бөйрөктөрдү сактайт. Көрбөйсүңөр бабаларыбыз кандай болгон. Же болбосо мынагу бес терди көп учурда шамал уруп калат, сескенет, чоочулайт. Ошого жол бербеш үчүн биздин эжелерибиз жоолук, моюн бестерде кээде алдырып коет. Таптакыр эле мода болуп, тетиги арабтардын табигый шарты бөлөк, ошолорду кээде туурайбыз. Же Европада алардын табият шарты болот, бизде тоодо бөлөк, шамал сооп турат, шамалданып калуу коркунучу бар. Мына ушунун баарына биз көңүл бурбаган үчүн оорулуу адамдар абдан көбөйүп атат, биздин балдардан дагы. Анан дагы бир чоң маселе бул тамактануу, тамак адеби. Мисалы, көчмөндөр күнүнө 2 маал тамактанган. Эмне үчүн 2 маал тамактанган? Эртең менен мал айдап кетесиң да. Анан кийин түштө алыш кетип калып, сен боз үйгө келе албайсың да. Анан кечинде малды айдап келесиң. Же бир жака жолго чыксаң, кечинде келесиң. Чөнтөгүңө курут салып аласың, же баштыкка, же айран, же жарма куюп аласың. Болду. Жашоо шарты өзү ошондой. Анын үстүнөн көп учурларда көчмөндөрдө чоң көйгөй отун жок. Жыгач өспөгөн бийиктикте, бактарак жок. Тезек тересиң, куурай аласың, ал да жетишсиз. Баарын үнөмдөш керек.
Ошон үчүн кечинде bir маал ысык тамак жейсиң. Эртең менен же жылытма, же айран ичип кетесиң, же жарма ичип кетесиң. Анан өзүң менен кошо курут алып кетесиң. Бул 2 маал. Дегиле адамзат 3 маал тамактанууга 19-кылымда өткөн. Адамзат. А биз азыр 4 маал, же болбосо 5 маал көзгө көрүнсө эле ачка болбосоң деле жейсиң да. Бул биринчиден табияттын мыйзамына карама каршы келет. Экинчиден миллион жыл бою калыптанган тамак аш жолун биз одоно бузуп атабыз да. Бузуп атабыз. Албетте же ашык салмак алып келет бул. Мына көчмөн турмушта бир өзгөчөлүк ат үстүндө жүрөсүң да. Камчың жерге түшүп калса, салмагың 100 килограмм болсо кантип аласың? Түз жол жок. Бүт эле баары кыя жолдордо. Демек, айла жоктон салмагыңды көзөмөлгөнгө мажбур болосуң. Анан мисалы кыргыздарга таандык бир өзгөчөлүк кыргыздар мына алкоголь ичимдиктерден алыс болгон. Эмне үчүн? Тоонун шартында ичип алып, же чылым чегип, кантип сен ылдый булакка барасың, сайга түшөсүң, же болбосо бээлерди сааганда барып айдап келиш керек. Жашоо шарттын өзү адамды катуу тартипке чакырганда, андай тартип жок азыр. Шаарлардын турмушу аба бузулган. Аба бузулгандан кийин ичкен тамагың сиңбейт. Метаболизм болбойт. Метаболизм болуш үчүн кислород керек. А бизде шаарда кислород жок, аз. Машинелер канча? Кислород жок. Демек тамак сиңбейт. Ички органдардын баары кислород жетишпей, булар жабыркаган абалда турат да. Жабыркаган абалда. Мына ушунун баарын эске ала турган маселе. Биз аны эске албайбыз. Анан дагы биз бала кезде дегиле көчмөндөр биз кандай тамактанганбыз? Эт, күндө эле эт жебейсиң. Холодильник жок. Мал сойсоң, айын бүгүн жеп кетет. Негизи эмне? Негизи сүт көйө. Же болбосо bir маал бир ысык тамак, bir маал ысык тамак. Анан ун тартыш, ун табуу кыйын. Ошон үчүн нанды деле көп жебейсиң. А бирок табияттан биз бала кезде текейлердин түрлөрүн жеп калдык. Ышкын, сарымсак, бабырган, чемирчек, балдыркан, тоо чие, ушунун баары дары экен. Кийин мен окуп отурсам, бүт баары дары экен да. Сиздер аны жүрмөдө азык катары жеп балдар ошондой да. Мал жайып жүрөсүң, тоо чие жейсиң, ышкын жейсиң, сарымсак жейсиң, тоо теке казып жейсиң. Суу жегинде чемирчекти үстү тикен, тамыры жакшы. Тамыр чоң дары экен да. Кийин мен билдим аны табылгыз дары экен да. Биз табигый шартта ошо менен эри шаркак жашап, табият өзү жараткан ден соолук эмне пайдалуу дегенди биз ошо көчмөн турмуштун шартына ылайык ошону менен өскөн экенбиз да. Анан дагы сары май, курут, сүзмө, чучук, күндө болбосо дагы айына 1-2 жолу дегендей. Анан кийин кекилик, чил, улар. чегенбик кекиликчи. Ой, биз бала кезде мындай кылчубуз да. Тузак жасайсың, эртең менен сууду бойлоп, түшкө чейин 6-7-8 жерге тузакты тартып коесуң. Анан кийин барып бир аз ойноп, кайта келатканда эле чогулта бересиң. Себеби сууга келет да. Кекилик, чил 20-30. Сөзсүз 5-6сы тузакка илинет. Чогултуп келесиң. Анан үйгө келгенде аны ата энелерибиз мындай кабыл алчу эмес да, бул балдардын оюну деп. Ал убакта мор деп койчу. Түтүн, түз чыгат. Морго барып, үстү жагынан таякка минтип тизип туруп килип коесуң. 3 күндө
Жүндөрүн баары түшүп калат, ышталып калат, бышып калат. Табылгыс. 3 gün turadi. 3-4 күндө эле бышып калат, от жагат да күндө. Ысык түтүн урганда эле бол. Анан ата-энелерибиз эми балдардын оюну деп коет. Муну эмне туура кийиктин эти бар, аркар-кулжанын эти бар, жылкынын эти бар. Эмне кереги бар? Коздун эти бар. Эми бул балдардын бир эрмеги деп коет. Биз ошо менен өстүк да. Көрдүңөрбү? Анын баары дары. Улардын үнүн уккан барбы, уларды көргөн барбы деген сөз ушундай калганда. Көрдүңөрбү? Ушул көрсө биздин ден соолугубузду бекем түптөгөн экен. Анан билесиңер да, биз бала кезде мына май айдан баштап кар түшкөнгө чейин жыганайлык жүрдүк да. Бут кийин жок. Тикен болобу, эмне болобу, согончоң баары жарылып, каймак менен кээде багы мындай эмес сүйкөйсүң. Эмне деген аккан суу мус болуп калат. Мусту жыганайлык келип тээп, анан момпосу кылып, мусту момпосу кылып ойноп чечибиз да. Мунун баары укмуш ден соолук экен да. А биз азыр табияттан алыстап калдык да. Кол үзүп калдык. Ошон үчүн ангина, анан грипп, түргүт, тüm эле кандай оорулар. 1875-жылы Түркистан округунда аскер доктору Зеланд деген врач болуптур. Ошол китеп жазыптыр. Кыргызы этнографический очерк деп. Менде бар ал китеп. А киши жазып атат. Кыргыздар дейт, биринчиден бир отурса жарып койдун этин жеп коет дейт. Бирок 3 күн, 4 күн ат үстүндө жүрө берет. Мына мындай да сапаты бар дейт. Кыргыздар түтүндүн жытын дейт, түтүндүн жытын 5 километр аралыкта сезет дейт. Биз үчүн жомок дейт бул. А булар түтүндү сезет дейт. Анан булардын жерди эс тутуму ушундай, бир эле көрсө кайта ошо жолду таап коет дейт кайта. Көрдүңөрбү? Бул көчмөн турмуштун талабы деп коелукчу. Анан киши айтат, кыргыздардын дене табы, температура тела 1 градус өйдө дейт. Мен ушуну билбептермин. Демеде 36 деп эсептейт да. Ал жазып атат, буларда 1 градус өйдө турат дейт. Анан ал киши айтып атат, булар ар кандай жарат алганда кылычтан, бычактан дене табы көтөрүлбөй эле өздөрү чөп менен эле анан кийин ар кандай дары май менен эметип эле аппетитин жоготпой дейт. Тыгып кетет дейт. Врач жасат. Врач билген киши да. Анан айтып атат, кыргыздардын өпкөсү дейт, көлөмү укмуш дейт. Туура. Тоодо кислород аз да. Айла жок, бала кезден баштап өпкөң мынауындай болот. Мына бул өзүбүздүн жашоо шартыбызга ылайык калыптанган артыкчылыктарыбыз да. Бир нече жыл мурун Синьцзян Уйгурдан кыргыз балдар келди. Манас жаңырыгына маек беришти. Ошол жерде бир чокку бар экен, 5600-5800 метр бийиктигинде, атын унутуп атам. Ошо чокуга альпинисттерди булар жүгүн ташып окат кылат экен. Анан сурап атпайбы, эми алар кислородный баллон менен алат да, алар ошо баллонду көтөрөт, жылуу кийимдерин көтөрөт. Анан сурап атат, а силер кандай кыласыңар дейт. А биз эмне? Бизге ким бермек эле баллонду дейт. Биз ошо кислород көрсө 1000 жыл бою Кыргызда атайын ген пайда болуптур да. Кислород жетпесе дагы ошону көтөрүп кеткен. Тибет элинде да ошондой ген бар экен. Жана Эверест деген чокуга биринчи жолу Англиянын жараны чыкты, биринчи жолу. Анан жергиликтүү калк, Шерп деген калк өкүлү чыкты. Тиги болсо кислородный маска менен чыкты. 8000ден өйдө да. А бул болсо кислородный маскасы жок чыгып келди да. Көрсө кыргыздарга да ошондой мүнөздүү экен да. Биз эле тоону көтөрүп кетет экенбиз. Кыргыздын жылкысында да ошондой сапат бар экен. Негизи кислород аз болгон учурда ички органдар муктаж болот кислородко. Ошол кислородду камсыз кылыш үчүн эритроцит көбөйүш керек экен да. Себеби кислородду эритроцит алып жүрөт экен кан жүгүргөндө. Бирок эритроцит
жарым сааттан кийин эритроцит көбөйгөндөн кийин кан кой болуп кетет экен. Кан кой болгондо жүрөктүн күчү жетпей калат экен. А кыргыздарда андай механизм эмес экен. Өзүнчө бир ген бар экен, эритроциттин санын көбөйтпөй эле ошо кислород жетпегенди гендин күчү менен камсыз кылып коет экен. А бул өзгөчөлүк нечен миң жыл бою калыптанган жашоо шартынын өзгөчөлүгүнө байланыштуу калыптанганда, мына көрдүңөрбү, биз муну өзүбүз билбейбизби бекенибизди. Демек мындай жакшы сапаттар бар. Анан биздин тамактануу ошол 100 000 жыл бою биз кандай тамакка ата бабаларыбыздын тамагына көндүкпү? Азыр келесоо болуп суши деген тамак жейбиз. А суши деген эмне? Бул Япондун тамагы. Алар 2000-3000 жылдын ичинде чийки балык жеп көнгөн. Аны сиңириш үчүн ашкасан иче карынында бир топ бактериялар бар. А бизде андай бактерия жок. Биз бирок денени кыйнап мода үчүн сушини жейбиз. Карачы, зыян келтирип. Анын үстүнөн бизде алар дароо балыкты кармаганда бир сутканын ичинде жейт. Калганын желбей калса малга берет да. А биз болсо Тынч деңизинен бияка бир ай жүрүп келген балыкты тоңдурган. Анан суши кылабыз да, анан жейбиз, анан 2 жылдан кийин бир чоң кеселге учурайбыз да, анан доодурга барып бизди дарыла дейбиз. Ушундай болуп атпайбы? Ушундай болуп атат. А биз эмнеге көндүк? Жупка, сүт, айран, сүзмө, курут, биздин тамактаныбыз, бүт тамагыбыз асыл экен да. А бул эмне үчүн? Анткени кыргыздар дүйнө элдеринин, мына мисалы түрк элдеринин падышалар тукуму кыргыз дейт. Тарых ушуну аныктады. Ошон үчүн биздин бабаларыбыз эмне үчүн Кытай бака, курт, кумурсканы жейт? Себеби алардын тарыхында ачарчылык көп болгон. Аман калуу үчүн ошолор дыкмасын таап, эптеп-септеп, ууланып өлбөш үчүн ылайык кылып азык кылган да. А биз ага муктаж эмес болгонбуз. Муктаж болгон эмеспиз. Биздин эмне? Биз азыр дагы эле болсо сары май, чучук, казык, карта, каймак, айран, бозо, мисалы. Көрүңөрбү кандай? Биздин бабаларыбыздын тарыхый басып өткөн жолуна ылайык калыптанган. Мисалы кыргыздар бийлебейт. Эмне үчүн? А падышалар бийлеген эмес эч качан. Падышалардын көңүлүн кулдар ачканда. А кыргыз бийлебейт. Бийлеген кыргызда жок. Кыргыз бийлегенди айтпай эле коеюн. Комуз четкен улуу, мисалы Акталаада Кудай берген Манап деген болгон. Чоң комузчу. Бирок элге комуз чыгып четкен эмес. Кой, маскара пост деп. Көрдүңөрбү? Намыс кылган да. А азыр аш тойлордо бийлегенди көрүп атабыз, Маймылдан айрыма жок. Маймылдан айрыма жок. Уят да. Балдарга кандай тарбия берип атабыз? Солкулдап, жер тепкилеп бийлеп атабыз. Бул дарыгерликке тиешеси жок. Дарыгерликке кайрылып келсек, азыркы замандын абалына жараша 2 маселеге зор көңүл бурулуш керек. 2 маселеге. Биринчи маселе бул экология маселеси. Абанын булганышы, суудун булганышы, жер өзүнүн күчүн жоготуп койгону. Бул экология маселеси биздин ден соолукка, элдин ден соолугуна өтө чоң салакасын тийгизип атат. Муну эске алыш керек эле. Муну элге айтыш керек эле, түшүндүрүш керек эле. Мындай болуп атат, муну эске алалык деп да. Экинчи маселе бул жалпы адамзатка таандык тамак аштын сапаты зыяндуу болуп кетти да. Себеби, мисалы тамактанганда консерваторларды кошот. Сүткө, колбасага, бөлөк тамактарга консерванты, ароматизаторы жыттуу болсун деп. Наполнители этти аз кошуп, сояны угеп кошуш керек. Дагы
aromatizatörü, konservantı, aromatizatörü, dağı bir uşunday napalm nitili uşunun baarı emne kap kelip atat. Tamagaş ziyandı bolуп atat. Misali hazır güz mezgili, pomidor, badırang, kөнүп kalgan yaşılça azık dep koyalımçı. Jiti yok. Alыңыз pomidordu. Salat jasanız hiç kanday. Jiti de yok, dağımı da yok. Gördünüz mü? Bunu eski alış gerek. Munogu çoğun dükkönlerde möөнөтү сактоо өтүп кеткен, же болбосо жанагы өтө зыяндуу заттарды көп кошкон. Атүгүл этти базардан алсаңыз гормону кошуп mal etten tezirek etteniş üçün argандай garmon koşur. Al et menen koşa adamın içine varat. Gormonalny balans buzulup atat. Gördüңөрбү? Bunu da eski alış gerek ele. Oşon üçün koldan gelse biz özübüzdün ata babalarыбыздын ыкмаларына өтүш керек. Misali sarımay men internette okudum, okumuşlar жазыптыр. Darılık kasiyeti деп sarımaydı. Okup al taң kalasın. Karında saktaladı da. Doğru. Bu tabii konservasiya tabii etti sürsütçü. Densolukka ziyandı biraz. Biroq ayla жоқ. Biroq bu естественный, tabii konservasiya, saktоо деген söz da. Misali sarımaydı aytayın, kuruttu aytayın. Men boşo jana süylөгөндө kurultayda ayttım go. Koronavirustan keyin kандай. Kaşkulaklı mayı jardan bergen жоқ, itти mayı jardan bergen жоқ, ayudu mayı jardan bergen жоқ. Bir cuma cupka kurut tartılmagan sütten sarımay. Tıp bastı. Emin men dagı nersen, uşu eki nersen eski alış gerek da. Anan bizdin babalarыбыздын çeverçiligi öte çever tavuktар darı berbeyle tamak menen gana tengdep koygon. Özü aytkan mınдай tamaktanasың. 20 günden 15 günden keyin sen gör, men gör. Denede ысык суу теңделип калгандан кийин адам айрып кетет. Анан өтө мындай оор учурларда дарылоодон мурун tavuktар адамды даярдаган, кандайча тазалаган, очищение кылган. Ошондой чөптөр бар. Anı bir 3 gün, 4 gün, 5 gün içesin. Darı içmeysin. Deneden bir top ziyanlı nesneleri çıkarış gerek bolgon da. Çıkargandan keyin anan ekinci adam darını bergen. Bolgon da dağı meditsinada 30 yıl murda жаңы эле ыкма пайда болду. Farmakokinetika деген tarmak. Batışta darı verdi, bugün analiz kılat, ekspres. Büt zardan analiz kılat, kandan analiz kılat. Anan keyin tasirini görüp durup günde darını özgörtüp turat da. Bizde андай жоқ. Batışta бар. Emne üçün андай kılgan? Tezirek sakayıp geçiş üçün de. Bizim babalarımız kanday kılgan? Günde tamır karmagan. Darı içtin mi? Tamırdan baykaysın. İyi, bir oң oluptur. Bir murdagıday oor soğup atat. Anda bunu bereyim, bunu toktatoyun dep, oşol ele ыкманы bizim babalarımız tamır arkalı anıktap koygan. Gördüңөрбү kanday çever tavuklar bolgon. Anan biz jogotup koyduk. Jengi жоқ деген ulug akın özünün ırlarında darı çöplerin tizmesini kaltırıp ketiptir da. Taң kalasın. Kanday türkün çöplerdi darı katarı bizim babalarımız paydalangan. Negizi milyon yıl içinde adam kalıptandı. Milyon yıl içinde tabiatta çöplerin talayı adamga dar. Biz bilmeyiz. Anan dağı bizim babalarımız tamır arkalı emneni bilgen. Öte manili mesele. Misali keselde anıktı bu tatal mesele. Biroq anıktadı dep koyalımçı. Anın darısını da taptı. Bir dozasını tapkan жоқ. Dozasını tappagandan keyin al jardan berbeydi. Mındayda kesel adamdın denesinde. Mınday bolup turat, biz darı menen keseldi sürüp çıkışыбыз керек. Deneden sürüp çıkış üçün anın dozası az bolso
sürüp çıkkanга gücü жетпейт. Dozası çoң bolsa ziyan kılıp koyat. Dozаны tappasaң bitti. Natija yok. Bizden rasmi meditsina emne dep aytат? Bir tabletkаны 3 mal içesin dep koyat. Alın avalı kандай, anın salmagı kандай, anın jaşı kандай, аны eski albayt da. Sebebi ошондо инструкция, методика деп койгон, протокол деп койгон, протокол менен дарылайт. Мындай да, bunun natijасы teskeri болот, кээде teskeri болот. Анын үстүнө жанагы коронавирусту биз көрбөдүкпү, туура эмес протокол кылбадыбы? Канча адам кырылып кетти. Эмне эле кырылып кетти? Кээде 80, 1-2 ай 80-90дон качып болуп отурду го. Туура эмес протокол болгондон кийин. Биздин бабаларыбыз андайга жол берген эмес, себеби кандай дарыласаң дагы зыян келтирбегин, зыян келтирбе деген саясатты кармаган да, ыкманы кармаган. Ошон үчүн өтө татаал маселе. Анан жанагы дарылоого келгенде индивидуальный мамиле кылган биздин бабаларыбыз. Бизде болсо бир методиканы гана баарынан бирдей колдонот да. Мисалы, ар бир адам бийлегенде бөлөкчө бийлейт, ырдаганда ар бөлөк ырды жактырат же жактырбайт. Бул өзгөчөлүк да. Мүнөсү өзгөчөлүк. Тамактанганы дагы биз аны билебиз, бирок эгерде дарылоого келгенде биз ал өзгөчөлүктүн баарын сүрүп коебуз дагы, мындай кыласың деп коебуз. Натыйжа жок. Мисалы, мына Манас билими дебедимби? Мына Манас эпопеясындагы медицина. Бу Темирбек Токтогазиев изиликтеп отуруп карагылачы. Бу жерде чөптөрдүн сүрөттөрү бар, ыкмалары бар. Бу Манастан эле алынган. Мен жанагы Чардары деген кыргыздын дарыгерлери колдонгон Чардары деген эң керемет дары. Ошонун курамын, составын каяктан таптым? Китептен, адаби китептен, Каныбек деген китептен таптым. Ошондо калган экен. Ошондо жазып атат. Чардарыга мунуларды таап, чардары жасады деп кой. Көрдүңөрбү кандай болду? Чардары эмнеге? Бул мындайда биздин бабаларыбыз чардарыны бир нече кеселге укмуш чоң дары деп тааныган. Бир нече кеселге. Мисалы мындайда суу ысык деп коелу. Өтө ысыктанып кетти. Аны баш оорубай эле ошол чардарыны бер, бүттү. Же болбосо өтө суук болуп кетти. Баланча дарыны бересиң, уара болуп тигини муну отурбай, бир эле дарыны бересиң, курамында бул бар, сүрүп чыгат. Мына ушундай универсальный деген да, универсал. Албетте дозасын көбүрөөк, азыраак, балдарга азыраак. Анан дарылаганда биздин бабаларыбыз сөзсүз диетаны киргизген да. Сөзсүз диетаны. Мындай кыласың, туз тамакка кошпойсуң, сүрсүгөн этти жебейсиң. Туура денеге жардам бер, адамга жардам бериш керек денесине. Ошон үчүн чектеп койгон. Мунуга уруксат жок, мунуга уруксат жок, мунуга уруксат жок. Ошон үчүн тезирээк сакайып кетесиң да. Муну да билген да биздин бабаларыбыз. Эң кейиштүү азыр эгемен доорунда мурдагы Союз убагындагы дарыгерлерди даярдоо ыкмалар, тажрыйба ал унутта калды. Батыштын ыкмаларына биз өздөштүргөндөй болуп атабыз, аны жартылай. Натыйжада дарыгерлердин чеберчилиги ойдогудай болбой калды да, төмөн түшүп кетти. Анын үстүнөн бизнес аралашып кетти. Аделе билет мунуну, бирок айтат, мунуну анализ жасайсың дейт. Мен айтып атам, мага кереги жок да бул анализ. На всякий случай муну ал болсо 3000 сом. Көрбөйсүңөр кандай. Же болбосо операция кылыш керек. Операция кылбай эле эмесе, бирок операция кымбат. Операция кылыш керек деп коет. Бизнес аралашып кетти да. Бирок кейиштүү ушунун баарын биздин элдик дарыгерликти биз бир тобун жоготуп койдук. Калыбына келтириш керек эле. Себеби азыр мына медицинада азыркы дары-дармектердин көбү
molekulanın tüzülüşünde sintetika molekulalık dengelde adamga bargandan keyin adamдын денеси кабыл албай жатат. Кабыл албай жатат. На молекулярном атомарном уровне организм не принимает синтетика дарыларды. Органика дарыларды, çöp дарыларды. Анын молекулалык атомдук түзүлүштө биз менен бир. Биз алып кетебиз. А тиги болсо симптом. Азыркы медицинанын бир эмеси адамдын кеселине дарылабайт да, адамдын симптомун дарылайт. Башың ооруп атабы? Анда муну берип коеюн. Башың басылат. Проблема көйгөй калды. Калды да. Анан барып анан хроникалык же өнөкөт ооруга алып кетет да. Мисалы азыр псих ооруларды дарылаганда бир топ күчтүү дарылар бар. Алар атайын ошол симптомду басып коет, бирок сени айыктырбайт. Алар өздөрүнө сүйлөшкөндө минтет. Айыктыруу эмне кереги бар? Бул өмүр бою сага келип турсун. Өмүр бою сага көз каранды болуп, сенден сага акча төлөп турсун. Мисалы 100 жыл мурда жанагы миллиардерлер аттары белгилүү, алар атайын химикалык дарыларын баарын жайылтыш үчүн муногу фитотерапияны талкалашты да. Атайын элдик табылчылыкты талкалашты атайын. Ошого медицина багыт алды. Ошого үйрөтүп окутуп баштады. Алар азыр укмуш заводдор миллиард доллар дары чыгарып, ошону сатып, зыян алып келип адам баласына бизнес кылып атат. Биз ошо жолго түшүп алып, ата бабалардан калган улуу дарыгерликтин жолун биз тип-тип жок кылып койдук. Мисалы мына мен айтып коем, жана көз тийген, киринелеген макул. Тирсек. Жөнөкөй эле тирсек. Балдарга көп чыгабы? Көп чыгат. Алматада борбор бар. Атайын балдардын тирсегин айыктырган, дарылаган борбор бар. Бейтапкана бар, больница бар. Медицина тарапы? Жок, расмий медицина ошону жасайт. Мен муну каяктан билем? Белгилүү адамдардын балдарына тирсек чыгып, тирсек кыйнайт да. Улам эле тирсек чыга берет. Балдар окуганда да тоскоолдук болот. Абдан ыңгайсыздыкты жаратат да. Анан ошол жака барыптыр, Алматага. Анан ошол жактан дарылаптыр. Бир айдан кийин кайта эле тирсек чыгат. Билгенден кийин мен айттым, мындай ыкма бар десем, ошо мени айырып кетти. Анан тиякта элдик ыкма. Тиякта балдарын бейтапканага алып келген казактар менен байланышып калат да. Анан тиякка чалат. Сен балаң кандай болду? Балам баягыдай эле 3 айдан кийин кайта кармады. Биякта ушундай бир ыкма бар экен деп, анан ал келет. Алматадан биякка келет. Бияктен жашайт баласы менен. Анан жанагындай ыкма аркылуу бир жумада сен көр, мен көр. Көрбөйсүңбү? Тирсектин эки түрү бар. Сыртында болот, ичинде болот. Сырты жеңилирээк кетет. Ичиндеги жаман болот да. Кандай болбосун, жана кыргыздын ыкмасы 100% натыйжа берет. Кандай түшүндүрөт мүмкүн эмес, бирок натыйжа берип атат да. Аны кандай кылат? Аны дуалап коюп. Жана сен айттың го, жарага түкүрчүлөр деп койду деп. Бул дуалап койгон менен таң калыштуу. Кандай дуалайт, эмне болот, мен түшүнбөйм. Бирок жыйынтык 100% да. Ушундай учурлар болгон. Жана орустарда грыжа деп коет го. Грыжаны доктурлар кесет. Же кемпирлерге бар деп коет. А кемпирлер өзүнүн дуасы менен грыжа жок. Мындай ыкмалар биздин элдик дарыгерликте өтө көп. Өтө көп. Биз эми аларды дагы жоготуп койдук. Аларды да унутуп койдук. Ушун менен бүгүн маягибизди токтотолук дагы, калганын тема кылып уласак болот. Мисалы жана жаңы бала төрөлгөндө биздин бабаларыбыз тонун каяка жиберген? Азыр свалкага жиберет.
Биздин бабаларыбыз ага жол берген эмес. Таштаган эмес. Өтө тагдырына, баланын тагдырына өтө тескери таасир берет экен. Илим муну түшүндүрүп бере албайт.